Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен ободу. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышууга ар бир региондон атайын экскурсияга келип, бүгүн Парламент радиосунун студиясында мейманда болуп турушат. Бүгүнкү меймандарыбыз алыскы Баткен областан келип отурушат. Кош келдиңиздер студияга. Келгенде жөн эле келбей, ар бир депутаттын кабыл алуусунда болуп, өздөрүнүн көйгөйлүү суроолорун чечүүнүн аракетин көрүшөт. Бүгүн депутат Камиля Талиеванын кабыл алуусунда болгон меймандарыбыз биздин радио окуучулар менен да жолугушууга келип отурат. Кош келдиңиздер дагы бир жолу. Камиля Абдыразаковна, негизги кабыл алууда болгон өкүлдөрдүн маселеси эмнеде экен? Арманстар, урматтуу радио каармандар, бүгүн мына биздин ошол Баткен облусунун Лейлек районунун ошол чек-ара району, эми албетте кыргыз эл бүт билет. Ошол чек-арачы болгондо дагы ошол айыл өкмөт эң ошол чектешип турган бизде бир айыл өкмөтүбүз бар, ал Жаңы Жер айыл өкмөтү. Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн депутаттары келди, анан Кең Талаа булар деле чек-арачылар статусун алып, азыр мына ошол чек-ара көйгөй чыкканда ушул айыл 20 миң, 30 миң калкыбыз ушул көчүп, качып барганда батыра турган бир баатыр эл бар, ушул Мурас айылы. Кең Талаа айыл өкмөтүнүн мына депутаттары келди бүгүн, ошо эки чек-ара статусу бар айыл өкмөттөр келди. Булар албетте ошол Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышуу, иш кагаздары кандай жүргүзүлөт, бул жердеги ошол жыйындарды кандай, комитеттерде кандай маселелер көтөрүлөт, ошонун өз жеринен көрүп, ишмердүүлүгү менен таанышканы келгенче, анан ошол айыл өкмөттөгү элдин проблемалары менен да айтып калалы, учурдан пайдаланып деп келип азыр мына жолугушуу болду, бүт көйгөйлөр айтылды. Албетте эми чек-ара району болгондон кийин маселе абдан арбын, ушул элдин үнүн жеткирип, Жогорку Кеңеште ушул бир канча маселелер чечилип, статус алып, мына бүгүнкү күнү ушул айылдын элинин кубанычы койнуна батпай сүйүнүп, жакшы кабарын айтып келишти булар. Ошол Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Камчыбек Кыдыршаевичке мына чек-ара маселелерибизди чечип атат, Кудай буйрса жакшы жаңылыктарды угуп атабыз деп булар ушул элдин үнүн айтып, кубанычы койнуна батпай, анан чек-ара статусун алгандан кийинки буларга жанагы статустук төлөмдөрдү, кошумча төлөмдөрдү мына ошол 3-4 айлык маяналары башкача айтканда ошол колдоруна тийип, анан эл абдан кубанып атат, ошол кубанычтарын айтып келишти. Муну эфирден пайдаланып айтып коюшубуз керек албетте. Анан өздөрүн ошол бул жерде азыр айылдык кеңештин төрага депутаттарына төрагалары, төрайымдары отурат. Өздөрүнүн дагы бир-эки ооз ошол радиодон пайдаланып, мына биз Жогорку Кеңештин радиосуна обого чыгып, эл жалпы жумурай журтууга өздөрүнүн оозунан да уксак да, жакшы болот. Мына Камиля Абдыразаковна белгилеп кеткендей, бир гана көйгөйлөрдү эле айта бербей, чечилген маселелерди дагы кабарлап кеткен жакшы болуп атат. Кеңештер айтасыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы радио угармандары, жалпы кыргыз элим, Жаңы Жер айыл кеңешинин төрагасы Салимбек Кенжебек Салимбекович. Мен ушул чек-арада жашаган элибиздин атынан жалпы кыргыз элиме ар бир жараныбызга терең ыраазычылык айтып, ушул биздин элибиздин ушул чек-арада турган элибиздин атынан таазим этем. Анткени 2021-2022 жыл болгон ушул тажик-кыргыз кog'ulangында ушул кыргыздын ар биринин жүрөгү ооруп, колунда бары да жогу дагы көмөгүн көргөзүп ошол жерге барып, эми албетте биздин элибиз чек-арада турган эл, баягы чекке бек болуп турган биздин элибиз да. Ошол бизге колдоо көргөзгөндөргө Кудайым силерге, силер канчалык берсеңиздер, миң эселеп берсин силерге. Ошол эми бул сөз биз үчүн өтө ыйык. Андан кийин ушул бул ыйык трибунада, ыйык имаратка келип отуруш биз үчүн чоң, бул жашоодо мындай дагы бир ийгиликке жетишкендик, демибизге дем, духубузга дух, бул дух менен барып дагы эл менен дагы ийгиликтерге жетише беребиз. Албетте бул жерде мына Камиля Абдыразаковнанын өтө биз үчүн жасаган көп ийгиликтери бар. Эми көп маселе, көп ийгиликтер көп. Бул жерде негизги бир ыраазычылык дагы албетте биздин президентибиз
Садыр Нуркожоевич менен камчы кылышайчке дагы терең ыраазычылык ушул бүүлөрдү калыбына келтирүүдө, сос объекттерди калыбына келтирүүдө, башка маселелер ушул элдин жашоого болгон шартын жакшыртууга өтө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Мындан ары дагы түзүлө берсин, кыргыз элибизде өнүгүү өсүү боло берсин, жакшылыктар боло берсин. Биз рахмат айтабыз. Бүгүнкү жогорку кеңеш жыйынында каралып аткан маселелердин ичинде Баткен областынын статусу жөнүндөгү маселе мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып атат. Анын артыкчылыгы боюнча дагы кезеге келгенде депутат түшүндүрмө берер. Ошондой эле Баткен бир канча областтардын ичинде Баткен областында дагы айрым бир айылдардын аттарын кайратуу жөнүндөгү маселе дагы бүгүнкү жыйындын күн тартибине киргизилген да. Анан мына сиздер айтып атасыздар, жакшы бир жаңылык бул чек ара статусун алгандан кийин биздин кошумча төлөмдөр колубузга тийип отурат деп. Бул бардык тармакка бирдей текши бөлүнгөнбү же ар бир тармактын да өзгөчөлүктөрү барбы? Мисалы, мугалимдерге өзүнчө, дарыгерге, чек арачыга деген. Пенсионерлерге Азыр биз Кеңтел айылдык кеңештин төрайымына сөз берип калып айтып койсун, анан Саламатсыздарбы? Мен Лейлек районунун Кеңтал айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын төрайымы Турдубаева Гүлмира Доорановна. 4 тарабы тоолор менен курчалган, 4 түлүгү талаа түзгө жайылган, кучак толо куттук айтып келдик биз Те Алыска Мурас деген айылдан. Урматтуу радио угармандар, биз ушунчалык Камила Талиева бизди тажрыйба алмашуу депутаттарды ушунчалык жогорку кеңешке шарт түзүп биз келгенибизге өтө чоң кубанычтабыз. Ушу жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Жакшы иштер болуп атат. Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке эң элдин атынан, биздин айылдын атынан, аксакалдарынын, апаларыбыздын атынан биз жаңы кирдик статуска. Ошого бардыгы кубанычына батпай, биз ошолордун сүйүнүчүн сиздерге жеткизип келип отурабыз. Ошондой кырдаал болгондо 20 миң калкты караган Мурас айылы киргендиге эл ушунчалык ыраазы. Баягы элди караганы дагы эсинен чыгып, дайыма элибизде тынчтык болсун деп жакшы сөздөрүн айтып отурушат. Сиздерге ошону жеткизип, кыргыз элиме бардык жактан колдоо көрсөткөн, өзүбүздүн бир муштум болуп түйүлгөн кыргыз элибизге биз Мурас айылынын атынан ыраазычылыктарды билдиребиз. Кошумчаңыздар барбы? Эжекечилик кошпа. Чоң рахмат. Мен Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн ушул Жаштык айылынын айылдык кеңешинин депутаты, 96 жылдык орто мектебинин директору Салимбекова Сапаргул Абдулатиповна. Биз эң биринчиден ушул биздин айылдык кеңештин депутаттарына, ушу жогорку кеңештин депутаттары менен ушул тажрыйба алмашуу максатында бизге шарт түзүп берген Камила Талиева Абдразаковнага терең ыраазычылык билдиребиз. Биз мына бул жерге келип, азыр маселелерди өз жеринде кандай чечилет, мына ошолордун баардыгын карап, талдап, өзүбүздүн маселелерибизди айтып, өтө бир жакшы тажрыйба алдык. Бул биз үчүн, биздин ушул айылдык кеңеш депутаттары үчүн өтө бир чоң тажрыйба болду, өтө мотивацияны алып, мындан ары дагы биз ушул өзүбүздүн эл менен тыгыз байланышта иштеп, ушул көйгөйлөрдү түз ушул жогорку кеңешке жеткирүү жолдорун дагы өтө бир жакшы түшүнүп алдык да. Чоң рахмат Камила Абдразаковна. Буюрса мына биздин эл дагы бир сиздин өтө бир чоң ишти көтөрүп чыктыңыз. Ар бир ушул чек ара айылында жашаган элдерге кандайдыр бир кызматына карабай, ушул ар бир бала жөлөк акча алуусу боюнча дагы көтөрүп атат. Эгер мына ошол маселе дагы ишке ашып өтүп калса, бул дагы биздин ушул чек ара айылындагы жашаган элдер үчүн бир чоң ушул мамлекетибиздин колдоо көрсөткөнү болчу. Рахмат Камила Талиевна. Чоң рахмат. Мен да улап кетейин, эми жана сиздин берген суроолорго жооп берип кетейин. Албетте биз мына ушул чек ара статусун алууда ушул этабы менен эми албетте бир замат деле баары ишке ашып кетпейт экен. Биз этабы менен ушул Лейлек районундагы айылдарды ушул чек ара статусун берүүдө бир канча этап менен өттү да. Анан ошол мына акыркы кирген айылдар бүгүнкү күнү ошол жөлөк пулдарын, кошумча маяналар
пенсияларын алып отурат да, жана сиз айтпадыңызбы, сөзсүз түрдө пенсияларына кошулат. Анан жанагы пособиялык чегерүүлөр албетте ал жанагы өзүнүн эмеси менен, категориясы менен алардын кошумчалары бар. Кээ бир пособияга 2000 жанагы майыптыгы барлар бар, аларга бөлүнөт. Ар бири өзүнүн мыйзамда чегерилген ченемине жараша берилип атат. Пенсия, пособия бар ошол мыйзамдагыдай чегерилип атат. Анан эми андан сырткары Кудай буйрса мына ошол статусту алгандан кийин эми экинчи дагы чоң бир көйгөйлөрүбүз дагы бар. Эми бул албетте бул келип туруп эле ушул чегара райондору, чегара статусун алган айылдарда дегели Кыргыз мамлекетинде демографиялык көрсөтүштүн саясаты колго алыныш керек деген таризде ошол алыскы барганга өтө алыс, анан кийин жети өтө татаал, анан тоолуу, анан чегара статусу бар айылдарда эми албетте булардагы шарт менен шаардагы элдин социалдык шартын салыштырып болбойт. Ошон үчүн элдин санын өстүрөлү деген таризде биз мына ошол азыр 3 жыл бала төрөлдү, 3 жыл бою мамлекеттин ошол бул жөлөк пул эмес. Бул балага берилүүчү эле камылга. Бул баягы жөлөк пул деп жана аскам сүйгүлөргө берилет, ал өзүнчө ал. Ошондой балда биз эсептеп чыктык азыр 95 000 балага ошол биз көмөк, мамлекеттик көмөк бул пилотный кылып, ушундай категориядагы эле айылдар кирет буга дагы. Ошол 5 000 сомдон статусу бар, анан жанагы тоолуу статусу бар тиги айылдарыбыз бар го дагы, алыскы тоолуу деген кирген. Ошол айылдарга гана берилет. Биз мындай статистикасын эсептеп көрдүк. Орточо эсеп менен ошол 90-95 000 ортосундагы балдарга берилет экен. Мына ошол мыйзамда азыр коомдук талкуудан өттү. Бул азыр министрликтерде макулдашуудан келсе, анан жогорку кеңешке алып чыгабыз. Анан жакшы экен, демек жанагындай кирешелер эсептелбейт. Жок, кирешелер эсептелинбейт. Анан мындай жанагы ал жерде коэффициенттер кошулбай туруп, доголоктон эле ал байбы кедейби карабайт. Статусу бар айылбы, ал айылда жанагы көмөк эмесин бай бул кедей деп байга берилбейт деген жок. Бул элдин санын өстүрүүгө негизги саясат ошол. Элдин саны өссүн деген максатта болуп атат да бул. Анан экинчи мыйзам долбоорубуз, биз бир канча депутат ошол сааттырлык кылып, жанагы Баткен облусу статус алгандан кийин облусту өнүктүрүү программасынын негизинде жанагы жылына 500 миллиондон бөлүнгөн акчаны эми биз ошол аздык кылат экен деп, анан ошону 3 эсеге көтөрөлү деп 1 миллион 500 сунуштадыңыз. 1 миллиард 500 миллион. 1,5 миллиард да мындайча айтканда. Акчаны биз азыр сунуш кылып атабыз. Эми албетте бул да келип туруп биздин баягы казанда болсо чөмүшкө чыгат да. Ага эми президентибиз кандай неме кылат, мыйзамды тиги кабыл алууда кандай карап турабыз эми. Бирок экинчи жагынан ошол мына эми биз ачуучулдукта деле айта коюшубуз, айтып жүрүшүбүз керек өзү. 500 миллионду ошол статус алгандан кийин облуска өнүктүрүү фондуна бөлүнгөндөн кийин ошону да былтыркы жылы 500 миллионду да ошол жергиликтүү акимдер проекттерин өткөрүп өздөштүрө албай калды да. Мына 2 районго 125 миллиондон бөлдү эле, 30-40 миллиондун эле төгөрөгүндө өздөштүрүп калган акча быйылкы жылкыга 22-ники аткарылбай, өздөштүрө албай 23-кө өтүп калбадыбы? Анан эми бул 1 миллиард 500 сурап атканыбыздан кийин эми кептин баары ошону проекттер менен өнүктүрүүгө кошушубуз керек да, жөн эле баягы сууга сиңген суудай болуп ичип койбостон аны өнүктүрүүгө салышыбыз керек биз, регионду өнүктүрүүгө. Бул да маселе. Албетте буга бир чети мындай азыр кубанбай туралы. Кептин баары акчаны иште баягы акча тапсаң акыл таппаган учурлар да болуп калат экен чынында. Акыл таппайт деген ошону өздөштүрө албагандык да мунун баарычы. Ошон үчүн бул эми мамлекетибиздин, президенттин Камчыбек Кыдыршаевичтин мына ушул чегара райондоруна көрүп аткан камылгасы. Мына бул жерде бүгүн булар өздөрү дагы ошол элдин ыраазычылыгын айтып келишти. Андан сырткары эми баягы көйгөй көп
көйгөйгөп мына өрттөнүп кеткен үйлөрдү курулуш иштери заматта болуп мына көчөдө эч ким сыртта эч ким калган жок үйлөрүнө кирип баары жашап атат. Ошон үчүн дагы эми анын артында экинчи дагы маселелер бар. Жанагы тонолгон үй бүлөлөрдүн тизмесин кайра жасап жанагы компенсацияларын төлөп берип атабыз. Ошонун ичинде дагы кирбей калганы тонолгондору дагы эле чыгып атат да. Анан бир мына Борбордук деген айылыбызда 3 үй бүлө бир огороддо жашаган 3 үй бүлө жашаган 3 үй бүлүп ошол азыр бүгүнкү күнү 18 жан бир кожолукта бир үйдө мамлекет салып берген үйдө 18 киши тыгылып жашап атат да. Алар дагы мына байма-бай телефон чалат. Биз тиги 4 келиндин бир үйдө калып отуруп атабыз деп ата-энеси. Булар дагы эртеңки күнү экинчи этабы менен салынып бергенге мамлекет бул мамлекеттин көзөмөлүндө. Булар да көйгөйдө. Анан мына бала бакчанын ремонту, мектептин ремонттору деп, фаптардын ремонттору ошолорго мына суранып, ошол келип мен бүгүн булардын ар биринин элдин атынан алып келген каттарын алдым. Эми албетте бул эми жанагы капиталдык салымдар беренесине киргизүүнүн үстүндө иштейбиз. Мунун баары бул баягы колдон келген жумуш. Негизгиси мына булар да жалпы элибиз дагы айтып атат. Ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү күнү чек арабыз чечилсин, калган оокатыбызды өзүбүз жасай беребиз деп атат. Эң башкысы Кудай буйруса мына албетте мына ушу жакынкы айларда ошол чек араны мына эки мамлекет абдан баягы делимитация демаркация комиссиясы өкмөттөр аралык катуу иштеп атат. Биз да жакшы кабарларды угуп атабыз. Мына мынча километр, мына өзүңүздөр да соц тармактан угуп атасыздар. 30 километр, 15 километр чечилиптир деп улам жүрүп келе атат да. Километрлеп тиги жол эмени жер тилкелерин чечип атат. Анан Кудай буйруса чек арабыз чечилсе, калган жумуштар эми колдон келген жумуштар тиги мамлекетибиз мына көзөмөлүнө алып турат. Социалдык экономикалык шартыбызды түшүнүп атат. Районубуз бүгүнкү күнү быйылкы жыл негизгиси мына сиздер макул болсоңуздар керек мына жыл деле ошол жай мезгили башталып суу тартыштан чыкчу да көйгөйдүн баары. Быйыл мына 23 жыл тынч өттү. Кудайга шүгүр. Элибиз мына барып эл менен август айында жолугушууга барсак да мурункудай баягы жыйындарда ызы чуу болуп көйгөйдү катып айтуу эл тыптынч сүйүнүп атышат баарычы. Мына бул мамлекет бизге камылга көрүп атат. Чек араны карайт экен, көчпөйлү, кетпейли деп бир үгүттөп атат эл. Кетпейли, чек арада туралы деп. Мына элибизден айланса болот. Мына ошол шит болуп чек арачыларыбыз ар бири мына чек арачы булар, ар бири баатыр булар. Ошон үчүн мына элдин кызматындабыз. Келип мына бүгүнкү күнү жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышып, фракциянын лидерлери менен таанышып, депутаттар менен таанышып, бүгүн мына ошо сиздердин радиоңуздарга да кирип, ошол шарт түзүп берип, мына элдин үнүн жеткиргенге Кипарис айым сиздерге дагы ашыма кесип, Кипариса сизге ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Рахмат, анда атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Урматтуу радиочулар, Парламент радиосу күндүн тартибинде программасында бул жолку чыгарылышта алыскы Баткен областынан келген жергиликтүү кеңештин депутаттарын жогорку кеңеш депутаты Камила Талиева менен бирге кабыл алды.